бизге дагы революция керек. Себеби адамдын жан дүйнөсүндө, акыл, аң сезиминде чоң революция болмоюнча Кыргызстанда көчөгө чыгып, кан төгүү менен, бийликти басып алуу менен, анан жанакындай талап тоноо менен айырмаланган революциянын кереги жоктугу сезилип атат. Ошон үчүн 4 октябрда биз дагы бир чоң бир революцияны жасасак, мурун эми айрымдары мургу эки революцияны төңкөрүштүп атат. Бул жерде эми добуш берүү менен жан дүйнөнүн бир төңкөрүшүн жасасак. Себеби биз көбүнчө шайлоого барбайбыз. Шайлоого биз барып нени чечмек элек? Баары бир баякы өздөрү билгендей, каалагандай бийликтин партиясын, акчалууларды, анан кийин ушундай бир көз карашы жок партияларды дагы эле добуш берсек деле уурдалып, алар өтүп кетет деп. Айрымдар айтып атат бүгүн биз бардыгына каршы добуш берсек деп. Жок, бул жерде биз мына эл деле кадимгидей ойлонуп калды. 5 жыл алдыдагы өлкөнүн тагдырын, анан өздөрүнүн тагдырын кимге бериш керек? Өздөрүнүн тагдырын же өлкөнүн тагдырын дагы эле болсо акчага саталыбы, же болбосо кичине өзүбүздүн бир мүмкүнчүлүгүбүздү пайдаланып, мындай бир туура бир жолду тандайлыбы, туура бир партияларды, жаңы өңдөрдү, жүздөрдү, анан мындай бир өлкөнү өзгөртө турган, өнүктүрө турган бир адамдарды тандайлыбы, партияны тандайлыбы деп ойлонгон ошо элдин арасында бир топ ушундай бир шайлоочулар тобу пайда болду. Ошон үчүн 4 октябрда мен добуш берүү менен, ошол жерге барып туруп жан дүйнө менен, жүрөк менен, ар намыс менен, ыйман менен, арамдык эмес адалдык менен ошол жерден добуш берүү менен бир революция кылсак. Бүт дүйнө мына пандемияда кыргыздарга кандай таң калса, мында дагы таң кала турган бир добуш берүү менен бир өзгөчөлөнсөк деп элди ошого чакырдым да. Ошону 3-революция деп атадым.